вообще вступление самой членской организации мүчөлүк болуш үчүн жалпы жыйын бар мындай моменттер бар да, качан мүчө болот. Кийим кабыл алат, анан кантип чыгат мүчөлүктү только жалпы жыйын эле кабыл алат. Ушулар деле укуктуу. Кеңеш эмес, правление, совет алар чечпейт бул маселени. И чыгып атканда дагы жалпы жыйын чыгарат. Анын бир түрлөрү мындай айтканда мурас менен болуп калды деп коелу. Атасы өтүп кетти, бүт эме ошакта финансалык эмелер калды да, милдеттик пай, кошумча пай баласын өтүп атканда, баласы мүчөлүккө киреби, кирбейби жалпы жыйын карайт. Эми айыл өрөндө билинет да, баласы ким экен, кандай экен, иштей алабы, иштей албайбы, ошо уставды так аткарабы, ошо келишимдерди аткарабы, ушу биздин требованияларга мындай даярбы деген карап, принимать этсе, киргизбесе киргизбей коет. Мурас коюп биякта милдеттик пайды санап, дополнительный пайды саяп, дивидендин карап, эгер карызы жок болсо, баласын кармаган карап. Ну и ушундай эле жанакындай картошка өткөргөндөн кандай бир кукланы жөнөтүп коет дейт да. Актер нааразы экинчи ишти далага кетирди, финансы келтирди. Маселе турду, ошону деле жалпы жыйында карап туруп чыгарып коюш керек. Туура эмес иш кылды бизге бир эмес эки жолу болуп кетти депчи. Пример да. Ошондо жалпы жыйын чечет. Заявкаңыз силердин мүчөңөр болот элем деп келгенде, скажем, декабрда бирөө жазды, мен мүчө болот элем деп. Заявленияны правленияга жазды. Кал алып, аны менен иштеше баштады акырын. Анан бул мартта жалпы жыйын болот да, очереднойчу. Ошондо ошо иштерден гана сунуштан башка ушу мүчөлөр жөнүндө да маселе коюлат. Мына ушу жылы бою бизге 10 мүчө заявление өткөрүптү, мынчасы менен иштетип атабыз, мындай иштештик, мындай результаттар бергенде анан жалпы жыйын карап, ошо болгон правление сунушталган документтерин карап, иш чараларын карап, чечим чыгарат. Киргизеби ошо мүчөлөрдү же киргизбейби? Ушу мүчө кантип кирип, кантип чыгып аткан моменттер да. Мурас катары каралат, иш чара жагынан каралат, анан ушул заявление катары. Бул ревкомду аудитта деп карасаңар болот. Эгерде мүчө күнөм санап иштерден кандай ишенчиликтер болбосо, ушул ревкомго мүчө өзү бар эле мен жакта ээмин деп эшигин тептелбейт правление. Мыйзам жолу менен ревкомго заявление жазыш керек. Ушу ревкомго кайрылыш керек. Мондай күнөм санап атам, мондай карап атам. Ушунун эмесин ойлорун бүт ушу чечип беришет.